Өзгөндө окуучу бала азындан абалда табылды. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 27 майда Супер Кечи порталына Ош облустук ички иштер башкармалыгынан тастыктады. Маалыматка ылайык 25 май күнү милицияга Кызыл Октябрь айыл аймагынын тургуну үйүндөгү сарайында өзүн өзү асып каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө маркумдун жансыз денесине тийиштүү экспертизалар дайындалып, окуянын күбөлөрү суралууда. Экспертизанын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат деп айтылат маалыматта. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровду коңшулаштык жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлгандыгынын 20 жылдыгына байланыштуу куттуктады. Сизге Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы ынак коңшулаштык жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлгандыгынын 20 жылдыгына байланыштуу чын жүрөктөн куттуктообузду билдирем. Бул негизги документ мамлекеттүүлүктүн жаңы шарттарында биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы мамилелердин укуктук негиздерин бекемдеп, өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн жагымдуу өбөлгөлөрдү түздү. Келишимдин жоболорун иш жүзүнө ашыруу мындан арыда конструктивдүүлүк, достук мамилелер, ынак коңшулаштык, өз ара урматтуу жана эки жактуу ишеним принциптеринин негизинде бул процессти натыйжалуу илгерилетүүгө кызмат кылат деп ишенем. Бул өңүттөн тажик тараптын эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттер аралык диалогду улантууга жана тараптардын көп кырдуу байланыштарын ыраттуу өнүктүрүү боюнча мындан аркы биргелешкен аракеттерге кызыктар экендигин баса белгилейм. Ушул жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге чың ден соолук жана мамлекеттик ишмердүүлүгүңүздө ийгиликтерди, ал эми Кыргызстан элине бекем тынчтык жана туруктуулук, өнүгүү жана гүлдөп өсүүнү каалайм деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Бишкектеги баш аламандыктан кийин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы жана Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Анын башчысы жана 9 кызматкери кызматтан алынды. Бишкек шаарындагы чет өлкөлүк студенттерге байланыштуу окуядан кийин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 10 кызматкери, анын ичинде башкармалыктын башчысы ээлеген кызматтарынан бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 27 майда Ички иштер министри Улан Ниязбековдун катышуусунда коллегия болуп өттү. Анда 13 майдагы жана 17 майдагы окуялардын маселеси каралды. Коллегияда Ички иштер министрлигинин, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын, Бишкек шаарынын райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилиги жана укук тартибин камсыз кылуу милдети жүктөлгөн ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери катышты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Токтоналиев Бишкек шаарында болгон окуялар боюнча маалымат берди. Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын башчысы Жолболду Көчкөнов 13-17 майда болгон окуялар боюнча жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен тааныштырды. Ички иштер министрлигинин коллегиясынын чечими менен ички иштер органдарынын бир катар жетекчилерине жана кызматкерлерине тартиптик жазалар берилди. Бардыгы болуп 20 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылды. Алардын ичинен Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 10 кызматкери, анын ичинде башкармалыктын башчысы ээлеген кызматтарынан бошотулду. Мындан тышкары Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жана Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 10 кызматкери ар кандай тартип жоопкерчиликке тартылды. 13 майда ыкчам тергөө тобунун курамында турган кызматкерлерге карата кызматтык иликтөөнүн чечими юридикалык баа берүү үчүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Элибиз каргышка калбасын. Армяндар Азербайжан менен чек ара келишимине каршы чыкты. Ереванда 27 майда өкмөткө каршы демонстрацияда 200дөн көп адам кармалды. Митингге чыккан миңдеген адам Азербайжан менен Армения ортосундагы чек ара боюнча макулдашуунун жокко чыгарылышын жана премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылышууда. Демонстрациянын башында чиркөө өкүлү Баграт Галстанян турат. Ал буга чейин өкмөт башчылыкка баруу ниетин билдирген. Булак Азаттык. Балыкчыдагы катуу шамал көп кабаттуу үйдөн сыртын сыйрып салган. Балыкчыдагы катуу шамал көп кабаттуу үйдөн сыртын сыйрып салган. Бул үйдү кайрымдуулук фонддордун бири жакында эле ремонттогон.